Мектептин фундаменти ушул көп жылдан бери ушул пайдаланып жаткандыктан ушул отуруп кеткен дагы. Азыркы күндө ушул нымдуулук окуу кабинеттеринен чыгып, полдордун чиригени, дубалдардын нымдуулукту өзүнө тартып алганы жана ушул ным жыттанып, ушул коридорлордо көгөрүп, паңдап, нымдуулук өтө көп болгондуктан ушул балдарга билим берүү дагы өтө кыйынга учурап келе жатат. Проектный сметный документацияңар ошолордун баардыгын растагыла да мына ошондон баштап аэропорт аким кылып мындай жөнөтө бериле берүүгө. Бир ушунда жетекчиси турат. Биз дагы мынакей урматтуу депутаттардын жардамы менен муну приоритет кылып туруп быйылкы жылга болбосо да эмдиги жылы салына тургандай мектеп кылып киришибиз керек. Мен айтып коеюн, бул мектептин баардык документтери менен министерстводо да бар, Госстройдо да бар. Быйылкыга киргизебиз деди элем, азыр анын жыйынтыгын бере элек. Бирок абалы болот, көрдүңүздөр. Баардык канча азыр айтып кеттиңер, 1300 окуучуга 1000 бар тактап документтерди, проекттерин жөнөткөн. Bir yılda bizim memleket 100 mektep bitiriyor. Bir yılda. Anımına biz 30 yıl yaşadık egemeninde anday bolğan. Bu жерде мына губернатор өз баш болуп келип отурат. Мына биздин 99 депутатты сөзсүз биз буларды көтөрөбүз бул маселелерди. Ар бир маселе айттым го, тактыкка карап чечилет.